Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Ташиев боюнча коомдук кырдаал аябай өзгөрүп, азыр анча-мынча жүрөгү барлар деле, жүрөгү жоктор деле бардыгы чыгып, Ташиевди итке битке теңеп, кыскасы камалсын деп, аябай атакага өтө баштады. Анын себеби ошол жанагы неменин чыгышы, каттын чыгышы. Кайтар дүйнө деген каттын чыгышы дейм да, Кайтар дүйнө деген документалдуу фильмдин чыгышы. Ошол нерсе түрткү берди. Анан бир кызык нерсе, урматтуу туугандар, личкага жазат, байланышат, бир сөз бар эле айтат элем, номериңди берсең дейт. Номериңди берсең, анан чалып алып бир майда чүйдө бир нерселерди былжырайт да. Бул баланча жакта баланчанын кадрлары турат, Ташиевдин бир куйруктары жүрөт де, тиги жакта, бул жакта жүрөт, аякта жүрөт. Ошолордун баарын тазалаш керек. Үстүртөн голословный бир нерселерди айтат да. Анан кийин этегинде эмне дейт? Этегинде мени айтпа, мен атымды билбей эле койсун эч ким, кокуй. Мен өзүм араң жүрөм деп билдирүү кылышат. Урматтуу туугандар, эгерде силер ошол бийликтен кеткен Ташиевден корксоңор, анан бийликтен кетип кече тиги кылмыш иши козголуп электе болсо бир жөн эле. Убакыт өттү, кылмыш иши козголду, өңү азып, тозуп, арыктап, жүдөп, сотко барып, балык болуп, муму болуп, лишний сүйлөй албай, кирип атканда да, чыгып атканда да комментарий бере албай, кечеги жанагы документальный фильм чыккандан кийин бүгүн момуюп, дымы чыкпай отуруп, ошентип анан айласы кетип, ит талаган түлкүдөй абалдап турганын көрүп туруп дагы, силер мени айтпагыла, мени билбесин десеңер, анда ошентип бекинген бойдон жата бергиле. Бекинген бойдон жата бергиле, уктай бергиле, коркуп отура бергиле. Бүгүн кече дүйнөңөрдү тартып алдыбы? Бүгүн эртең калган каткан кокус, ушуга окшогон бир шүмшүк келип калса, калган каткан немелериңерди, тиги болгон мыдырыңардын баарын тартып алат. Анан бир күнү дагы бирге бирөө келип туруп, аялыңарды тартып алат. Анан оозуңарды ачып отура бересиңер. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн мыйзам чегинде күрөшүш керек. Укук коргоо органдары деген бар. Военный прокуратурага жазып атат элдер. Военный прокуратурага жазгыла. Ташиев мондай кылган, Таймырас мондай кылган, Шайырбек мондай кылган. Өзүңөрдүн эмгек териңер менен, маңдай териңер менен тапкан ырыскыңарды тартып алып атса, балаңарды камап атса, атаңарды камап атса, аялыңарды камап атса, кордук кылып атса, эмнеден коркосуңар, эй? Анан кийин личкага жашы мышыктай болуп, анан кийин мага окшогондор келип, силердин көйгөйүңөр мага бир тыйынчалык кереги жок, чын-чынына келгендечи. Мен ошол жерде могулардын кылган, Ташиевдин командасынын кылган зулумдуктарын көрүп чыдабай, анан чыктым ороктого чырылдапчы. Болбосо мага зыяндан башка пайдасы жок булардынчы, бул нерселердинчи. Анан кийин отуруп алып личкага жазасыңар, эй. Ырыскыңарды урдаткан өзүңөр. Бирөө жазыптыр, баткенде менин бир 7 топозумду атып кеткен, тиги атып жешкен немелер азыр бийликте отурушат, мен айтпаңыз тиги бу дейт. Сен топозуңду, сенин өзүңдүн топозуңду өзүң коргой албасаң, өзүң айтып чыга албасаң, мен сен топозуңду эмнеге айтып чыгышым керек? Эгер силердин чөнтөгүңөрдөн 2 миллион, 5 миллион долларды Ташиевдер тоноп алып алса, чөнтөктөрүнө салып алса, ал килтейтип олчойтуп үйлөрдүн баарын куруп алса, чандайып семирип жүрүшсө, анан кийин алардын баарын карап туруп, анан өзүңдүн укугуңду коргоп, өзүң ГСУдагылар, мен айтып атам, ГСУга, Главное следственное управление МВД, барып арыз жазгыла, коркпогула, силер арызыңарды кабыл алат, чапаныңарды чечип албайт, арызыңарды кабыл алат, результат болуп калышы мүмкүн, чечилип калышы мүмкүн, күрөшкөлө деп мен силерге канча жолу кайрылуу кылдым, Канчалар дагы деле жашынып жатат экен, кокуй деп. Кокуйлап жата бергиле. Ченден чыкпай жата бергиле. Дагы дальше бекингиле, калган каткан ырыскыңарды эметип, бир күнү куйругуңарды тиштеген карышкырдай болуп, болгон толгон неме бир майлуу жериңердин баарын тиштеп кетет анан. Ошондой болбош үчүн, ушундай амалпарас, касамкор, каракчы экинчи чыкпаш үчүн баарыңар укугуңарды коргоп, өзүңөр арыз жазып, болгон аракетиңерди кылышыңар керек да.
Анан ошол аракетиңерди кылсаңар, анан майнап чыкпай калса бир жөн да. Ошол арызын жазып барып акчаларын өндүрүп кайтарып алгандар толтура чыгып атат, толтура болуп атат. Силердин эмнеңерге андан өзүңөрдүн тапкан ырыскыңар болсо, адалдан тапкан акчаңар болсо, мээнетиңер болсо, эмнеге коркуп атасыңар силер эй? Анан бирдеме десе эле мен атым айтпа депчи. Силердин ошол байлыгыңар, ырыскыңар өзүңөргө кереги жок болсо, мага тим более кереги жок. Мындай укукту коргоп, мыйзам чегинде күрөшкөндү билиш керек да. Айланайын. Адвокат жалдагыла, аракет кылгыла, чуркагыла, кайрылуу кылгыла, видео кайрылуу жазып туруп мага жөнөткүлө. Мына мен өткөндө Нарынга барсам, Нарында Абдыгазиев Исабек деген аксакал, мен Нарында жүргөнүн көрүп калып, бирөөлөрдөн угуп, Нарынга издеп барыптыр мени. Бишкектен Нарынга издеп барыптыр. Мурда жол калбай ушул Нарынга келсе, жанагы тартып алган дүйнө мүлкүмдү, эмелеримди чырылдап айтып көрсөтөйүн дедим эле, президентке жеткизейин дедим эле деп жүргөн экен. Анан журналист достор чалып калды, ушинтип ушундай бир аксакал бар, кичине кетпей турчу, ошол жерде барат сага, ошол тартылып алган Чар деген эс алуу жайын барып тартып чыгарып берчи деди. Макул дедим. Анан күтүп отурдум, суукта мындай суук тийип кыйналып аттым эле. Ошого карабай күтүп, ал киши барып баардыгын көрсөтүп, 7-8 жыл бою куруп, Чар деген ошол жанагы Капчыгайдын ичинде эс алуу жайы курган экен, туристтик зона. Туристтик зона куруп, болгон толгон бала чакасы, баласы чет өлкөдө иштейт экен. Ошол жактан тапкан акчасын жөнөтүп, өзү болсо каткан, чогулткан тыйындарын ар жак бир жактан эметип, кредит алып ушинтип, туристтик жай салыптыр. Кооз кылып, жакшынакай кылыптыр. Элдерди отургузуптур. Өзү көп жыл Токой чарбасында иштеген киши экен да. Анан кийин сарай салыптыр. Анан анын ылдый жагында Эду деген баягы жалаңкыч Касамкор Ташиевдин оң колу Эдунун сарайы бар экен. Анан алар тиги жердеги эликтерге атака кылат экен, охота кылат экен түнкүсүн. Бул киши ал жерге камера коюп коет. Анан өзү чырылдаган, тынбаган, кумурскадай мээнеттен калбаган мээнеткеч киши экен, аябайчы. Анан ошентип жүрүп баарын курат, питомниктин баардыгын өстүрөт, ошол жерде көчөттөрдүн баарын тигет. Анан кийин канча километрге 4 миллион сомго акча коротуп, зым тартып келет. Ошол жерге грейдер, экскаватордун баарын алып барып жол салат. Анан ошентип грейдерлеп, тегиздеп, ошентип анан бүт шартын түзүп, баарын даярдап бүткөндөн кийин эмне болот? Бир күн анан Эду тийише баштайт. Эмнеге бул менден кыйын болуп кеттиби деп. Болбосо баардыгы бир жерден. Анан кийин мансап деген ушундай нерсе экен да. Кечээ чогуу жүргөн, жерде иштеп жүргөн адамдарды мындай тааныбай калат экен, дароо өзгөрөт экен. Анан кийин эмне болду? Анан кийин чыгып алып Эдунун атасы же өзү свет сурайт экен. Исабек байке, мага светиңизден бериңиз дейт. Анан тиги Исабек байке айтат: айланайын, мен муну бекер тарткан жокмун, 4 миллион сом 4 миллион сомго тарттым. Сен ошол 4 миллион сомду баарын жарымын бербесең да кача бир бөлүгүн бер, 1 миллион сом бер качабы. Анан мен сага свет берейин дейт. Анан ошол жерден башталат. Мен сага тиги свет бербейсиң, анда мен сага көрсөтөм деп туруп, жөн эле ээн жерди ээлеп алган, басып алган деген шылтоо менен жок айыпты мойнуна илип туруп, анан кийин апарып туруп анан камаптыр ошол аксакалды. Документтердин баардыгын көрсөттү. Ошол жерди тиги жана 49 жылга алганын, арендага мамлекеттен алганын, договорлордун баардыгын, лескостон тиги булардын баарын алып, анан кийин ошондой туристтик жай курууга бүт болгон уруксат кагаздын баардыгын алып, салганын баарын көрсөттү да. Ошентип көрсөтүп, тияка кайрылдым, бияка кайрылдым, жооп жок деп чырылдап аракет кылып жүрөт адамчы. Силер дагы ошентип аракет кылбасаңар, чейинде жата берсеңер, силердин тиги алдырган дүйнөңөрдү ким алып келип туруп, мен сеникин алып койгон турбайбы, мен айланайын, кагылып кетейин, уурдатып алган турбайсыңбы, экинчи алдырбай жүр, деп туруп, алып келип чөнтөгүңөргө бирөө салып береби? Бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Укугуңарды коргошуңар керек, туугандар. Анан кийин бир анонимно бир каттарды эметесиңер. Мен постоянно айтам да, силер мени ойлойт окшойт, булар мен бир айлык алып ошо атайын ушул боюнча иштейт депчи. Мен окуума келгем да, жакынкы күндөр кетем уже Америкагачы. Анан мага эч ким айлык төлөп бербейт, бензинге акча төлөп бербейт.
жаткан баскан турганыма акча төлөп бербейт эч ким. Өзүм тияктан бияктан карыз алып эптеп неме убакыт эмемди өткөрүп жумуштарымды бүтүрүп жүрөм. Анан кийин баары ойлойт окшойт, бул бир жерден айлык алат, анан менин укугумду коргоп берсин деп. Анан мен профессиональный блогер эмесмин. Мен барып алып туруп тия кандай болду эле, бияк кандай болду деп тияктан бир сурап, бияктан бир сурап видео тартып, аны монтажтап жасаганга мен убактымда, чамамда, мүмкүнчүлүгүм дагы, финансылык каражатым да жок. Ушуну жакшы билип койгула. Анан мен суранып атам, хорошо, мен аккаунтумду элдер көрүп атат, кайрылып атат, көңүл буруп атышат. Андай болгондон кийин, хорошо, мен ушул нерсени аяганым туура болбой калат. Силер видео кайрылуу жасалга бир 3 мүнөт, 4 мүнөт, 5 мүнөт ошо президентке, укук коргоо органдарына кыска кайрылуу жасап туруп, мага жөнөткүлө. Анан мен өзүм барагыма чыгарып берем деп айтам да. Ошону да жасаганда коркушат. Коркуп жата бергиле ошентип. Коркуп жата берсеңер дальше дагы жүнүңөр жалтырак болот. Дагы чыдасаңар жүнүңөр жалтырак болот. Ошол силерге кайрылуу. Экинчи ошо аты жөнү Ташиев уже давно кулаган. Сот жообуна тартылып, азыр мындай айтканда чумосу чыгып, чачы агарып, шапайып арыктап, суурдай болуп кебетеси келишип отурат. Кебетесин көрдүңөр кече. Бардыгы Ташиевке атака кылып атат. Ошондойдо укугуңарды коргоп, мына Ташиев мени да кордогон, мондай кылган, мондай азап көргөм деп укугуңарды коргоп, мындай президентке кайрылбайсыңарбы? Өзүңөр кайрылбайсыңарбы? Эмнеге силер үчүн Айткеев кечке чырылдай бериш керек? Ошол туугандар, эмоция менен айткан сөздөрүм үчүн кечирим сурайм, кичине катуураак тийип койсо кимдир бирөөгө. Бирок чындык ушундай, өзүңөрдүн укугуңар үчүн өзүңөр күрөшкүлө. Өзүңөр пикириңерди айткыла, дегиле. Анан эгер жок, мен мына кайрылуум бар эле президентке деп, мына мага кайрылуулар жөнөтчөт, мен ал шарт эле коем дагы, чыгарып коем. Анын ким экенин, каяктан келген, тиги бу эмне болгон деп териштирип аны чалып сурабайм, потому что ага мүмкүнчүлүгүм да, убактым да жок, мен нервим да жетпейт агачы. Мага өзүңөрдүн атыңардан кайрылуу кылгыла, урматтуу президент, менин укугум баланча жерде менин укугум бузулган, мен мына жерде минтип атам, антип атам, анан мени баланча минткен, камаган, соттогон, мыйзамдын беренеси бузулган, мондай укугум бузулган деп мындай кайрылуу кылгыла. Анан силердин кайрылууңарды өзүм баракчама жайгаштырып коем. Ал мен үчүн маселе эмес эч кандай. Кичине мындай күрөшкүлө да, мындай аракет кылгыла. Кыргыз айткандай, бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Даже кичинекей бала ыйлабаса энеси эмчек бербейт. Анан силерге бирөө тиги тарттырып койгон дүйнөңөрдү алып келип чөнтөгүңөргө салып береби? Кичине мындай эме кылсаңар, логиканы соображать этсеңер, анан карабайсыңар, эми мындай Ташиев жөнүндө айта турган убакыт келди, айтып чыгайын дебейсиңерби? Анан азыр коркуп жата берсеңер, андай эч качан силер өзүңөрдүн укугуңарды коргой албайсыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.